Адамдар ойлошот биз тирүүбүз дешет. Бирок Алланы эстебегендер алар өлүктөр болуп эсептелет. Адамдар жашап атабыз дешет. Жок, жашоо өлгөндөн кийин башталат. Анткенсе ар бир адам өзүнүн кылган амалына жооп бергенде ошол адам жашап аткан болот экен. Бирок качан амал кылып бирок жооп берилбесе, адамдар субханалла же тирүү же өлүү экенин билбейт экен. Мына ушундай экен туугандар. Ошол себептен 3 түрлүү сөз адамга пайда гана берет. Бул жакшыга чакыруу, жаманчыдан кайтаруу, ана Алланы зикир кылуу дейт. Алланы көп эстейли туугандар. Алланы зикир менен алек бололу. Мына ушул жерде жүрөсүздөр. Машалла, канча зикир кылсаң, мына ошончо Алланын берекеси болот. Ошончо береке болот, субханалла. Адамдар оорудан, караңгылыктан, ачкалыктан, проблемадан чыккысы келет да. Бирок Алладан башка, Алланын зикиринен башка чыгара турган нерсе барбы?